Assalamu алейкум ардактуу Ошкор каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандездер, амансыздарбы? Биз сиздерге оокаттан салам айтабыз. Жакшы саяккерлердин, ат таптаган саяккерлердин колунан жакшы ат чыгат экен, ушул атты сиздерге тартып көрсөтүп беребиз. Каналдан алыстабаңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Экрандан алыстабаңыздар, мына бизде атты байкап туруңуздар. Бул чыгарылышта Кыргыз атанын палваны, чабандези, жаш чабандез, Жигитали палван, Жигитали чабандез, саяпкер десек дагы болот. Жигиталинин атын тартып көрсөтүп беребиз. Мына жерде кашка, бою бийик, сындуу атты минип алыптыр. Мына өзүңүздөр байкап тургандай келип калды. Атат кубаты жаныбар. Эми экрандан алыстабай, ушул атты байкап туруңуздар. Жигитали, ассаламу алейкум. Ар дайымгидей эле аттын сындуусуну, күчтүүсүнү минип чыгып каласың. Бул чыгарылышта дагы күчтүү чыгарылыш болот окшойт, Атың бийик, сындуу ат экен жаныбар. Эми чакырган экенсиң, келип калдык. Эми табыросу дагы турат аттын. Өзүң кичине маалыматты берчи. Жашы кандай болду? Каяктан келген ат? Бул 19 ошо туулган жылы. 2019 жылы туулган. Ошондо азыр 2022 болсо 3төн 4гө кеттик да. 4гө жаңасы. Бирок азыр сайдуу сай элекпи? Эми сай баштады. Бөртүп калдыбы? Мында ачып көрсөтсө болобу же көрсөтпөйбү? Ачып койчу. Бул астын эмес, үстүн сайды да биринчи. Үстүнөн сайды. Астын сай элек, үстүнөн сайыптыр, Астын сай элек. Асты таза экен. Ошондо кулун тиши бар. Ат кайсыл жактан келип калган эми? Ата тегине дагы бир аз токтолуп кетели. Россиядан келген. Ат жоон чоң экен, Жаңасы. Көкүрөктөрүн да байкаңыздар, бою бийик. Мына кашкасын көрүңүздөр, акжал. Кайманат койгонсунбу, койгон эмессиңби? Кайманат жок. Акжалда эле койгонсуң. Кайманаты жок. Буйруп жаңы ээсине барып калса өзүнө жарашкандай жаккан коюп алат. Бул эми колго жооштуу, такага турушу кандай? Колго өтө жоош, такага да жакшы турат. Такага да жакшы турабы? Жеп ичишичи? Жеп ичиши сыртынан көрүнүп турат. Аттын жеңилдиги кандай, тогу кандай зардасы? Зардасы зор экен. Жылоо менен кандай, камчы менен, үстүнөн кандай дегендей. Токточу мындай соруларындагы. Бастырчы мына чаткаяктарында, байкаңыздар эми аттын бийик атты. Ушундай ат издегендер номерлерин калтырабыз. Экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер туугандар. Жигитали палван, саяпкердин аты. Жылоо менен жакшы экен ат жаныбар, Камчы иштебейт жаныбарга. Камчы көрбөйт анда колуң. Ат курч ат көрүнөт, Ат эми мындай жылкы сүйүп минип жүргөндөргө байкалып турат. Мындай эле карагандачы аттын мындай кыска ошондой дагы бир кое берчи, мындай жакшылап тартып коеюнчу. Мына атты жакшылап байкаңыздар. Озу да элпек окшойт аттын. Орточо. Ортобу? Мындай сүрүп кетпейт, жаш баланы ылгыбайт. Жок. Эми улакка үйрөндүбү, кандай болду бул? Ошол тууралуу бир аз маалымат берчи анан. Жаңы эле келген өзүчү. Жаңы эле келгенби? Улакка салын элек. Улакка салын элек, улак көрө элек. Бирок эми жолун билди да. Тарбияны берсе болобу атка? Келечеги барбы? Бою өсөбү дагы? Өссө керек эми. Ошондо бою аз канча? Мына мен барганда 170 ашты, 170. Мен 74 болсом 170ке жооп берсең болот экен, мындай бою бийик экен. Жигитали, айтчем, баасы канча аттын? Баасын айтпай эле коечу.
Gelişim bağda. Bağısı gelişim bağda ekan Akjaldın bağısı. Emi nomerini aytıp ötсөң? 702 Plus 996 702 менен 05 05 43 43 85. 85 номер менен байланышып бересиздер. Мына атка лайк басып коюңуздар. Биз ушу менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Баасын өзүңүздөр уккандай келишим баада деди. Ээси менен байланышып ат жаккан болсо келишип аласыздар. Чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун.